Бир жолу бир падыша өз элин өчөрлүк менен максатка жетүүнү үйрөтүү максатында бир айылга кенч катып коюп, аны ким кааласа казып алалары тууралуу жарыя кылат. Бирок ал кенчти кайсы айылда экендигин айтпайт. Акылдуу падышанын шарты боюнча өлкөнүн жашоочусу кенчти таппаса, казган жерине бак отургузуш керек болчу. Бул нерсе элге жагат. Адамдар аймактын айланасына чачырап казып башташты. Айрымдар жер казып кенч таппай, ал жакка бак отургузгандан тез эле чарчап, бул байлыкка ээ болуу мындай аракеттерге татыксыз деп ойлошкон. Айрымдары кенч таптык деп таштандыларга чалдыгып, кайра эле ошол таштандылардан арылып чарчашат. Башкалары болсо өз эмгектеринен ырахат алышкан жана казуу менен бак отургузууну уланта беришкен. Убакыт өтүп, күчтөр түгөнүп, акыры тырышчаактык менен талаш тартыштар жана ушактарга маани бербей, казганды уланткандар байлык табышкан. Байлык таба албагандар болсо, калган күндөрүн бул үчүн түшүндүрмөлөрдү жана шылтоону издөө үчүн арнашкан. Урматтуу угарман, Кудайыбыз ар бир адамды өзгөчө, кымбат, кайталангыс кенчтер болгон жөндөмдүүлүктөр менен жараткан. Күн сайын кенчтерибизди казып чыгарууга аракет кылабызбы? Же колду түшүрүп, жалкоолугубузду ар кандай себептер менен актайбызбы, өзүбүз чечебиз.